Саламатсыздар, урматтуу достор, студенттер жана биздин көрүүчүлөр. Бул Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы. Биздин көрсөтүүлөрдү Ош ТВ, Т-Медиа жана Регион телеканалдарынан көрсөңүздөр болот. Ал эми сыналгыдан көрүүгө жетишпей калсаңыз, анда Ош мунун бардык социалдык тармактарынан көрүүгө чакырам. Урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарылышта Үмүт телестудиясында жаңыдан старт алган телекат долбооруна жана Ош мунун жаңылыктарына күбө болосуздар. Учурда Ош мамлекеттик университетинде 30дан ашуун спорт чеберчилигине талапкер, 15ден ашуун спорттун чеберчилери жана эл аралык деңгээлдеги калыстар эмгектенет. Мындан сырткары окуу жайда 100дөн ашуун спортчулар бар. Анын бири Динара Камчыбекова. Ал Ош мунун медицина факультетинин студенти. Учурда фармация адистигинин 5-курсунда окуйт. Динара Кыргыз Республикасынын бир нече жолку чемпиону, самбо, дзюдо жана алыш күрөш боюнча спорт чебери. Азия жана дүйнө кубогу үчүн өткөрүлгөн мелдештерде коло байгелердин ээси. Ал ата-энеси менен чогуу Үмүт телестудиясында старт алган телекат долбооруна маек берди. Мындан сырткары үй бүлөсү менен окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков менен жолукту. Жолугушууда ректор Динаранын ата-энесине ыраазычылык билдирип, Арда грамота жана Ош мунун атынан атайын белек тапшырды. Кененирээк кийинки материалда. Динара Камчыбекова Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин студенти. Ал учурда фармация адистигинин 5-курсунда окуйт. Динара Кыргыз Республикасынын бир нече жолку чемпиону, самбо, дзюдо жана алыш күрөш боюнча спорт чебери. Азия жана дүйнө кубогу үчүн өткөрүлгөн мелдештерде коло байгелердин ээси. Ал ата-энеси менен чогуу Ош мунун ректору Кудайберди Кожобеков менен жолукту. Жолугушууда ректор Динаранын ата-энесине ыраазычылык билдирип, Арда грамота жана атайын окуу жайдын атынан белек тапшырды. Ыраазычылык кат үйүңүздөргө барып коюп коюңуздар, кыздар. Бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин студенти, атуулуу стипендиант, самбо алыш күрөш боюнча бир нече мелдештердин жеңүүчүсү Динара Камчыбекова өзүнүн ата-энеси менен конокто. Кош келипсиздер. Шактаңыздар. Эң алгач эле өзүңүздөн баштап, кайсыл жерден келдиңиздер, кайсыл жерден ат артып, жолго артып келип калдыңыздар? Бир аз кыскача өзүңүздөр жөнүндө маалымат берип өтсөңүздөр. Мен Жалал Абад облусунун Жаткал районунун Шаковтар шаршасынын тургуну болом. Ошондой эле Динаранын атасымын. Бул жак апасы болот. Ошо Жаткал районуна караштуу Шаковтар айылынын тургуну болобуз. Мен Мамишева Фарида Кучоновна, Динара Камчыбекованын апасы боломун. Ушул Ош мудан телекат долбоору биздин колго тийип, ал жерде мен өзүм ушул эмгек жолум мектепте кыргыз тили жана кыргыз адабият мугалими болуп эмгектенем. Ошол жерде теле долбоордон кат барып калып, линейкада узатып, мага кандайдыр бир жакшы бир демилге кол чабуулар менен алып, менин кызыма кат келди деп өтө кубаныч менен келген учурум. Бул уул кыздардын жашоодо ата-энеси үчүн эң эле чоң мындай кылган жакшылыгы аларга сыймык алып келиши да. Бул Динара айымдын сиздерге алып келген ийгиликтердин эң алгачкысыбы же буга чейин да ушул сыяктуу сүрдөөнүүлөр, ушул сыяктуу сыймыктар болду беле? Буга чейин спорт жагынан болгондо, биринчи мектеп жагынан болсо, мектепте активный катышкан, анан жакшы окуган, кичинесинен чыйраак, өзүнө тыңгыс болгон. Андан кийин биринчи спортко мелдешке чыгып, күрөшүп, анда бир кабар укканда анда өзүнчө абдан толкунданган. Кудай кааласа Кыргызстандын желегин желбиреткен, кыздардан болсун деп абдан сүйүнүп. Кудайга шүгүр, баарына жетишип, жакшы ийгиликтерди алып келип атат. Ошо окуу жайдан жакшы ийгиликтерди алып атат. Негизги ыраазычылык Ош мамлекеттик университетинин өзүнүн, анан студент кеңеш тарабынан сиздерге ушундай кызды тарбиялап өстүргөн. Бул өзүнчө чоң мээнет, аккан арыктан суу агат. Тарбия көргөн адам гана ушундай ийгиликтерге жетет да. Анан айтсаңыздар, Фарида апа, сиз айтсаңыз, бул кызыңыз мындай айтканда ушул
өзүнүн кесиби бөлөк болгонуна карабастан спорт тармагын тандап албадыбы? Анан Кыргызда деги эле көпчүлүк мындай жалпылап алып келгенде бул спорт көбүнчө эркектерге тиешелүү сыпатталган үчүн, мүнөздөлгөн үчүн көбүрөөк бул аялдар чыга бербейт да. Кыз Сайкал апабызды же Жаңылмырза апабызды, анан азыркы Айсулуу Тыныбекованы же Мээрим Жубаназароваларды айтпаганда буга чейин спорт тармагында аялдар көп деле көрүнгөн эмес. Буга көз карашыңыздар? Кээ бирлери каршы чыгат, кээ бирлери колдойт. Ооба, бул жерде албетте каршы чыккан учурлар деле болгон, бирок биз кызыбыздын ушу спорт тармагына өзү кызыкчылыгы менен алып кеткендигин биз колдогонбуз. Аябай катуу сүйүнүч менен окууду да, тармакты да бирге алып кетсең, биз аябай кубанычта болобуз. Балам, ошого жетише аласыңбы? Сен ушул нерсени алып кетип аткандан кийин биргеликте окууду да тың алып кеткениң, спорт жактан деле алып кеткенге өзүң жетишип кетсең гана, өзүңө ишенсең гана, балам, биз колдойбуз деп туруп алдын ала эле чечим бергенбиз да. Жакшы. Жогоруда мындай маектен улам ойлоно турган болсок, бир аз каршылыктар болгон экен да. Анан сизде кандай ой пайда болду? Мисалы, каршылык болгондо мен өзүм кесибим боюнча эле окуй берсем эмне, спортто эмне бар деген ойлор келбедиби? Мындай айтканда, ата энем да каршы болуп атат, же болбосо ушул сыяктуу ойлор. Спорт боюнча спортту же окууну тандашым керек деген эч кандай ой келбеген. Мен кичинекей кезимден бери эле мен бул жакта атам отурат. Атам эми аталаштары менен, бурунку аталаштары менен, ошол туугандарыбыз менен, тууган балдарыбыз менен күрөштүрүп келген кичинекей кезинде элечи. Атам өзү шык берген мага. Анан биздин чоң аталарым деле эми улакчы болгон, ошол тараптан мага шык келгенби же ошол тараптан азыр күрөшүп жүрөмбү, ген тартып кеттиби дегендей. Азыр окуу жайга тапшырганда мен окууга тапшырам деп максат менен келгем. Анан окууга тапшыргандан кийин анан атам болсо окууга тапшырдың, эми чоңойдуң, күрөшкүн эми шаарда эми күрөш клубтар бар го, спорт клубтары бар го, ошол жака барып дагы күрөшпөйсүңбү, өзүң кызыгасың го, өзүң шыгың бар го деп өзү сунуштаган. Ошол атамдын сунушу менен күрөшүп калгам. Буга чейин Динара айымды келечекте ким катары көрө алчу элеңиздер? Азыркыны эсепке албаганда ким катары көрүп, ким болот деп ойлойсуңуз? Анда мен кичинекей кезинде кайрылып кетейин. Бул кызым ушу 4-классты бүтүп аяктап аткан мезгилинде мектепте жүргөндө деле көптөгөн мындай эмелерге көп катышып эле, конкурстарга катышып, көптөгөн кечелерге катышып жүргөн. Анан бул эжекеи бүтүп атып 4-класстан коштошуусунда Курманжандатканын 2000 жылдыгына карата быйылкы жыл Курманжандатка жылы. Ошо Курманжандатканын монологун айтып чыгат. Жынырагы мен ишенем, ошону жаттап айтып берет дейт. Өзүм негизинен мугалим болуп иштейм. Кыргыз тил, кыргыз адабиятта мугалиммин. Анан бул кызым эми 4-класс жашта. 2 бет баракты көтөрүп келиптир мага. Апа, ушуну мага жаттатасың дейт. Мен колум бош эмес. Үйдөгү көптөгөн жумуштар бар да. Колум бош эмес. Өзүң алың жетсе жаттайсың, болбосо жок деп коюм. Жок, артыман ээрчип алган. Апа, карап эле тур. Дандырдан нан жеп атсам да карап турам. Айтат жанагына. Бирок 2 күн калды аралыкта. Апа, мен чыгамын. Атам айтып койчу, барчы. Ата азыраса катуу колдойт да кызын. Анан мен айтмай, жетип бара аласыңбы? Кызың ушинтип атат. Мен мектеп менен алышам. Мектептин иши десем болуп тур, апа, сиз көрөсүзгү, мен эч бир эме кылбайм. Аткарып берем. Анан кийин жөнөттүк. Бир убакта мектепке барсак, сахнада аткарып атат. Аябай сонун аткарып атат. Эжекейине разы болдум. Себеби менин кызымдын өзүнүн таланты бар экен, ошо көркөмдүк жактан да. Айтып атса, мен бир-эки эле көңүл болбой эле жаттасаң жаттабасаң деп коюп, өзү аракетчил экен. Өзүнүн теги нарагында бар экен да. Мен ушундайды аткарышым керек, мен ушуга чыгышым керек. Бир ойна келген нерсени ошону максатка ашырганга аракет кылат да. Жок, сиздин жардамыңыз керек, апа. Азыр ушул убакытта деле ошондой. Келиң, апа, мага жардам бере аласыздарбы? Кеңешет да ошол нерсени. Анан жок, болбойт десек, туура кабыл алат же жок, ушундай кылсам кандай болот деп туруп кеңешип турган жактары бар. Мындай тартынбайт, айтканын аткарат да. Ушул нерсеге жетейинчи, мага жардам бергиле деп. Ошондо эле көргөм, бул кызыман бир жакшы бир идея чыгат, Кудай кааласа бир мындай жакшы нерсе чыгат деген эле бир ой болуп калган ошол мезгилде эле.
Демек баардык нерсе үй бүлөдө макулдашылып, эки тараптын тары айтканда бала менен ата эненин ортосунда ыраазылык менен жүрөт экен да. Анан айтсаңыз, мындай эми азыр бул жерде бизде студенттерде кээде ушул жол акы деле маселе да. Окуудан үйгө барып келишчи. Ал эми Динара айым облустук, республикалык, эл аралык деңгээлдеги самбо боюнча өзүнүн ошол барып күрөшүп келип атат да. Анан кээде каржылык маселе болуп калат, же болбосо кээде жетишпестик болуп калат. Ушундай учурлар болду эле. Анан мындай колдоо тарабынан кандай? Мындай учурлар көп болду. Кудайга шүгүр, алуусун жетишинче жол кире алигилерин аракет кылып тауып берип, тауып бере албай калсам, чыгыс жолдон калып калабы? Бир өмүр ошондо барсам болот эле го деп арманда калабы? Ушу кыздын шагы сынбасын деп аракет кылып, акча жагынан тауып берип, анан Чачкал районунун акимине ыраазычылык билдирип кетемин. Алтынбек Чергалбаевичке. Ал да жакшы көмөк көрсөтүп, ал да эле кылды. Кудайга шүгүр, мен энди бул кызды ушул даражага алып келип, эле кылганына миң мерте шүгүр кыламын. Кыргызстандын жерлерин желбиретип, элге таанылып жүрсүн. Бир жакшы жагы ушу мастат кылганын жагат мангачы. Кеңешпи? Мындай кеңешип, апасына караганда мага көбүрөөк мастат. Ата, ушундай кылсам кандай болот? Айтып бүткөнгө чейин мен ойлонуп бүтөм. Ал сөзүм бүткөнгө чейин, жоопту күткөнгө чейин мен ойлонуп бүтөм да, кызым андай эмес, мындай кылсак мындай болот, мындай кылсак кандай болот? Болсо болбойт, чыга башка иштериңе болбой калат го десең, ойлонуп көрөт. Эгер көңүлүнө тергеп калып, мен болбойт деген нерсеге такыр эле кылбайт. Сиздердей колдогон, коштогон ата энелер ар дайым бар болсун. Колдооңуздар үчүн терең ыраазычылык, сиз айткан адамдарга да терең ыраазычылык, дайыма колдоп, мүмкүнчүлүк жаратып берген Ош мамлекеттик университетине да терең ыраазычылык. Анан Динара айым, өзүңүз айтсаңыз, эң алгачкы ошол күрөш тармагындагы ийгилигиңиз, анан эң акыркы ийгилигиңиз дээрлик канча жолу сизди мындай кубанткан жеңиш болгон? Эң алгачкы ийгилигим бул ошол биринчи жаш кезинде күрөшкөн 3-чү местаны алганда өтө катуу кубангам да, 1-чи местаны алгандай болчу. Анан ушунчалык бактылуу болгом. Бул бардык эле спортсмендер сезсе керек. Ийгиликке жеткенде ошол спорт тармакта 1-чи орунду же өзү үмүттөгөн, өзү көздөгөн ийгиликке жеткенде ушунчалык пьедесталдын үстүндө турганда ушунчалык башкача сезим да. Же айтып бере албайсыз, же жазып бере албайсыз, же жеткире албайсыз да, көрсөтүп бере албайсыз да. Ушунчалык сизден башка бактылуу адам жоктой сезилет да. Ошол мүнөттөрүчү, ошол мүнөт, ошол секундтарды ушунчалык бактылуу сезесиз да өзүңүздүчү. Ошол ар бир жеңишим мен үчүн ушунчалык бактылуу сезим, бактылуу көз ирмем. Анан азыркы кечеги күрөшүп келгенде бул ушул 20 акыркы деп айтпайын, 2024-жылдын башталышында азыр чемпионатта отбор, бул чемпионат, бул башка Азия, мир, башка оюндарга тандалып алуу деген нерсени билдирет да. Бир чемпионаттан бир болуп келдик. Бул Аллага шүгүр. Буюрса мындан ары өтө көп жоопкерчиликтүү мелдештерибиз бар. Буюрса Кыргызстандын желегин желбиретип, буюрса Аллах насип этсе желбиретебиз деген үмүттөбүз. Ойлогон ой максаттарыңыз, айткан тилектериңиз ишке ашсын. Алдыда сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Сиздин көрөрмандар катары жалпы Ош мамлекеттик университетинин студенттери, ошондой эле ректорубуз баш болгон жамаат да ар дайым колдоого даяр. Алдыдагы бардык күрөштөрүңүзгө, анан окууларыңызга ийгилик. Эми урматтуу ата энелер, сиздерден жалпы эфир акырында кайрылуу болсун. Не дейбиз, жалпы элге, Кыргызстандагыларга тынччылык, аманчылык, Рамазан улустан айларында ушунчалык жерге чакырып, сыйлап эле кылганыңыздар үчүн рахмат айтамын. Биз ушул айтып өткөндөй эле мына кыргыз элимде тынччылык боло берсин дайым. Жергебизде жакшылык, негизинен токчулук боло берсин. Мына кирип келип аткан биздин кыргыз
Кыргыздар негизги жаңы жылы Нооруз майрам келатат. Нооруз майрамдын баардыгына жакшылык, ийгиликтерди, жакшы самаалык иштер келе турган күндөрдөн боло берсин. Ушу келечекте Кыргызстандан чыккан ата уулдарыбыз аябай көп боло берсин, мыкты инсандар көбөйө берсин. Ошондой эле ушул эфирде көрүп отурган коллективиме деле чоң саламымды жолдойм. Бардыгыңыздарга биз да ыраазычылык билдиребиз. Тартып алыстан келип, ушундай кызыңыздарды колдоп, кызыңыздардын ийгилигине сүйүнүп, ар дайым колдоп жүргөн сиздерге да ыраазычылык. Динара айым, алдыдагы окууларыңыздарга ошондой эле спорт тармагына ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүз айткандай, желегибизди желбиретип, киминибизди жаңыртып жүрө бериңиз. Ушуну менен биздин эфирибиз соңуна чыкты. Сиздер менен Үмүт ТВ, Ошмудан телекат долбоору алып баруучу мен Олжобай Байзактейин. Буйруса долбоор уланат. Көрүшкөнчө. Урматтуу көрүүчүлөр, Ош мамлекеттик университетинде күн сайын республикалык, эл аралык жана мамлекеттик, облустук деңгээлдеги иш-чаралар болот. Андай кезекти Ош мамлекеттик университетинин жаңылыктар маалыматтык программасына берели. Ошмуда бош жумуш орундар жарманкеси өттү. Ошмуда Борбордук Азиядагы климаттын өзгөрүшү талкууланууда. Ошмунун студенти Кытайга жолдомо өттү. Социалдык өнөктөр орто кесиптик билим берүү тармагын колдоодо. Эфирде Ош мамлекеттик университетинин жаңылыктары, аны мен Жаннат Салкарбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Ошмуда бош жумуш орундар жарманкеси өттү. Жарманкеге медицина факультетинин бүтүрүүчү курстарынан 100дөн ординаторлор катышты. Жолугушууда иш берүүчүлөр менен кесиптик билим берүү мекемелеринин жолугушуусу үчүн аянтча түзүлдү. Мында жарандар ишке орношу, жумуш берүү менен маектешүү сыяктуу кеңештерди алышты. Эң негизги максаты ушул биздин бүтүрүүчүлөр. Ош мамлекеттик университетинин чоң жыйындар залында жумуш орундар жарманкеси өттү. Жарманкеге медицина факультетинин дипломдон кийинки үзгүлтүксүз медициналык билим берүү борборунун 100дөн ашуун бүтүрүүчүлөрү келди. Алар окуу жай бир гана билим берип гана койбостон жумуш табууда, ишке орноштурууда Ош мамлекеттик университети ар тараптан жардам берерин баса белгилешти. Бүтүрүүчүлөрдүн эң биринчи проблемасы бул жумушка орношуу болот. Ошондой эле биздин баардыгыбыздын азыр эң чоң проблемабыз өзүбүзгө жакшы жерден жумуш табуу, каалаган жерден жумушка орношуу болуп эсептелет. Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн Ош мамлекеттик университети бүтүрүүчүлөр үчүн өтө чоң возможность берип атат. Сунушталып жаткан жумуштар медайымдан тартып башкы дарыгерге чейин бар. Ал эми иш берүүчүлөр жаш дарыгерлер үчүн айыл жергесинде жумуш орун көп. Айлык маянада жогору баада төлөнөрүн айтышты. Чындыгында Баткен областында бүгүнкү күндө 98 жаш дарыгер жетишсиз болот да. Эң эле орчундусу бул ошол Лейлек, Кулунду, Сүлүктү жалпы дарыгер практикалык борбор, ошондой эле Самаркандык жалпы практикалык борборлорунда абдан дарыгерлерге муктаждык күчтө. Ошондой эле Баткен район аймагында. Негизинен айлык маяна 20 миңден өйдө болуп саналат, 21 миңде орточо айлык. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн, облустар аралык жана региондордон келген өкүлдөр, 50гө жакын ооруканалардын, клиникалардын жетекчилери катышты. Мамлекет тарабынан, жетекчилик тарабынан өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушу бюджеттен бир топ акча бөлүнүп, биздин айрыкча жаш адистердин, медициналык мекемедеги кызматкерлердин айлык маянасы да көтөргөнгө бир топ жакшы алдыга кадамдар болду. Анан ошол эле кезде албетте чече тургандагы маселелер, көйгөйлөр бар. Жаш адистерди турак жай менен, жер менен, башка шарттарды түзүп, ушул мындай бир адистерди тартсак деген аябай жакшы, алдыга бир максаттарды коюп, мына иш-чара өтүп атат. Жарманке иш берүүчүлөр менен медициналык мекемелеринин жолугушуусу үчүн аянтча түзүлдү. Жарандар ишке орношуу, жумуш берүүчү менен маектешүүгө даярдануу, кесиптик билим алуу боюнча кеңештерди алышты. Даяр кадрлар быйыл окууну бүткөндө жумуш менен камсыз кылуу максатта өткөргөнбүз. Бул жерде жумуш берүүчүлөр өзүнүн ооруканасында кандай кадрлар жетишпейт, кандай бош орундар бар,
тууралуу маалыматтарды алып келишти. Жумуш жарманкеси Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин дипломдон кийинки үзгүлтүксүз медициналык билим берүү борбору тарабынан жыл сайын уюштурулат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Университет уюштуруучуларына, уюштуруучу комитетке. Ошму менен энергетика жана суу циклдары боюнча дүйнөлүк эксперимент GEVEX эл аралык илимий уюму биргеликте уюштурган. Борбордогу Азиядагы климаттын өзгөрүшү боюнча 3-чү эл аралык илимий конференция болуп өттү. Конференцияда климатологиялык жана гидрологиялык маалыматтар аныкталат. Андан сырткары борбор Азия үчүн актуалдуу климаттык моделдерди иштеп чыгуу, байкоо тармактарын өнүктүрүү жана координациялоо, климатка адаптациялануу, маалыматтардагы конкреттүү муктаждыктарды аныктоо боюнча талкуулар жүрдү. Ош мамлекеттик университети менен энергетика жана суу циклдары боюнча дүйнөлүк эксперимент GEVEX эл аралык илимий уюму биргеликте уюштурган Борбордук Азиядагы климаттын өзгөрүшү боюнча 3-чү эл аралык илимий конференция өттү. Иш-чарага GEVEX эл аралык долбоорунун директору Питер Ван Оевелен, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрү, Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган профессордук окутуучулук курамы жана чет өлкөлөрдөн келген 50ге жакын эл аралык эксперттер, илимпоздор катышты. Университеттин окумуштуулары менен илимий долбоорлорду көбөйтүү, анан илимий ишмердүүлүктү күчөтүү багытында иштер. Биринчи бул Кыргызстандын деңгээлинде эмес, эл аралык стандартка ылайык ишмердүүлүктөр жүргүзүү максат коюлат. Конференциянын алкагында метеорологиялык, климатологиялык жана гидрологиялык маалыматтар айтылды. Андан сырткары Борбор Азия үчүн актуалдуу климаттык моделдерди иштеп чыгуу, байкоо тармактарын өнүктүрүү жана координациялоо, климатка адаптациялануу, маалыматтардагы конкреттүү муктаждыктарды аныктоо жана потенциалдуу экономикалык талдоо жүргүзүү боюнча талкуулар жүрдү. So what we try to do here is get a good idea of what the regional. Биз бүгүнкү конференцияда регионалдык изилдөө коомчулугунун максаттарын ишке ашырылышына, билим багытында башка ресурстар менен бөлүшүү жана колдоо көрсөтүүнү көздөйбүз. Эң негизгиси мындай изилдөөчүлүк байланыш алдыга коюлган. Анткени ал баарыбызга эл аралык коомчулукка дагы климаттык шарттарды жакшы түшүнүүгө жардам берет. The Asian region is changing and how that affects other regions. GEVEX эл аралык илимий уюму дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшүнө мониторинг жүргүзгөн илимий уюм болуп саналат. Конференцияда GEVEX уюму Борбордук Азиядагы жакынкы күтүлүп жаткан климаттын өзгөрүшү боюнча Кыргызстандын 3 жерине чоң илимий долбоор тартып жаткандыгын белгиледи. Ысык көл үстүн түштүк жагында ошол обсерватория ошол көлдү карап текшерген. Жана экинчи ушундай обсерватория бул Сусамыр өрөөнүнө. Бул Сусамыр өрөөнү белгилүү деңиз деңгээлинен 2,5 метр жогоруда турган өрөөн, жогорку деңгээлде турган өрөөн десек болот. Үчүнчү обсерватория бул Алай өрөөнүнө. Алай өрөөнү дагы 2000 метрден ашык өйдөдө турган өрөөндөрдүн бири, ошо Алай өрөөнүнө коюлган атат. Иш-чарада университеттин Токио медициналык жана стоматологиялык университети биргеликте 5 миллион АКШ долларын түзгөн. Спутниктик маалыматтарга жана аймактык химиялык транспорттук моделдөөнүн негизинде абанын булганышын баалоо системасын өнүктүрүү жана абанын булганышын изилдөө борборун түзүү долбоорун ишке ашырып жаткандыгы презентацияланды. Иш-чара 1-майга чейин уланат. Ошмуда Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан уюштурулган Кытай көпүрөсү Достук көпүрөсү аталышында республикалык сынак болуп өттү. Сынакка жалпы Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын Конфуций институттарынан 14 студент катышты. Жеңүүчү сынактын шартына ылайык Кыргызстандын атынан Кытайда өтүүчү Конфуций институттарынын мыкты студентин аныктоочу эл аралык сынакка катышат. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата Кытай көпүрөсү Достук көпүрөсү аталышында республикалык сынак өттү. Сынакка жалпы Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын Кыргыз-Кытай Конфуций институттарынан 14 студент катышты. Бул Кытай тили көпүрөсү аттуу иш-чара
23 финалдық иш болып жатат. Бұл жеңүүчүнү жеңип чыккандан кийин Кытай мамлекетиндеги Пекин шаарындағы ушу конкурстун кайра уландысына катышууга мүмкүндүк алат. Сынакта катышуучулар 3 баскычта мелдешишти. Алгач Кытай тилинде өздөрү толган жери жана окуу жайы тууралуу маалымат беришти. Экинчи турда калыстар тобу тарабынан берилген тапшырмаларды аткарып, суроолорго жооп беришти. Үчүнчү этапта жаштар өз таланттарын көрүүчүлөргө тартуулап, Кытай тилин, адабиятын жана маданиятын даңазалаган ыр-бийлерди аткарышты. Бул сынакка катышууда аябай толкундуу болуп жатат, себеби бул сынактан алдыңкы местага ээлешкен катышуучу Кытайга катышууга жолдомо алат. Я готовилась к этому конкурсу больше 1 месяца. Конечно, было трудно сначала. Я не умела играть на гитаре, поэтому мне пришлось научиться, и было очень трудно одновременно петь и одновременно играть на гитаре. Но я все преодолела, и я надеюсь выиграть этот конкурс. Я очень сильно готовилась к этому конкурсу. Я надеюсь, что меня выберут. Пойду Люйоу, Чунго. Студенттердин номерлерин Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчисинин кеңешчиси, Кытайдан келген өкүлдөр жана ОШМУнун окутуучулары баалады. Сынактын жыйынтыгы менен биринчи орунду ОШМУнун Конфуций институтунун студенти Гүлшайыр Нурбек кызы жеңди. Гүлшайыр бул сынакка 2 жумадан ашык даярданган. Жеңүүчү жакынкы күндөрү Кытайга барып, эл аралык Кытай тили көпүрөсү сынагына катышат. Даярдыктар сон болду. Даярдык кезинде ошо лайк боюнча, анан катышкан боюнча алдык. Анан лайк боюнча да бирди алдым. Бардык мен туугандарыма, тааныштарыма баарына ыраазычылык билдирем. Себеби мага мындай жардам берип мындай эме кылса сезим ойгонот экен да. Биринчи өзүм катышып мынтип эметип атканда, наверное, жеңбей калам депчи. Андан кийин алар мага жардам берип, каждый көндө даярданабыз, анан ошондой келип атты. Баарына ыраазычылык билдирем. Калган алдыңкы орындарды багындырган катышуучуларга кызыктыруучу белектер, дипломдор жана атайын номинациялар берилди. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, ОШМУ жаңылыктары. ОШМУда даңқ медалынын ээси, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, профессор Бурул Каримованын 85 жылдыгына арналган био ар түрдүүлүктү туруктуу өнүктүрүү жана сактоонун актуалдуу маселелери аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Конференциянын жүрүшүндө коноктор, илимпоздор Бурул Каримованын баалуу илимий изилдөөлөрү, адамдык сапаттары тууралуу сөз кылышты. Профессор Бурул Каримова өлкөбүздө биология багытындагы аялдардын биринчи болуп доктордук даражага ээ болгон окмуштуу айым. Кененирээк кийинки материалда. Посмотрим видеопрезентацию о жизнедеятельности профессора Каримовой Бурул Каримовой. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, биология илимдеринин доктору, профессор, Ош мамлекеттик университети менен тагдырлаш болгон Бурул Каримованын 85 жылдык юбилейи белгиленди. Мааракесине ылайык Бурул Каримованын жаркын элесине арналган биология ар түрдүүлүктү туруктуу өнүктүрүү жана сактоонун актуалдуу маселелери аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Ботаника институтунда иштеген 1973 жылы кандидаттык диссертациясын чаптаган илимпоз педагог катары кайрадан Ош мединститутунда муалимдик ишин. Пленэрдеги отурумда биологиялык ар түрдүүлүк, туруктуу өнүгүүнүн социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдөгү ролу, айыл чарба жана туруктуу өнүгүү, адамды калыптандырууда заманбап билим берүү технологиялары багыттарында баяндамалар жасалып, талкуулар болду. Биология маселелери, ошол эле микробиология, табигаттын өзгөрүү башка немелери бардыгы азыркы күндө абдан орчундуу маселелер. Бул багытта алып барып аткан иштер, илмий иштер, азыр илмий иштердин эң алдыңкылары болуп эсептелинет. Конференцияга окумуштуунун үй бүлөсү, эже сиңдилери жана туугандары келди. Сиңдиси Бурул Каримованын үй бүлөдөгү орду, энелик мээрими жана ар кандай учурдагы жөнөкөйлүгүн, залкарлыгын баса белгиледи. Илимдин аркасынан кандай жетишкендиктерге жетет, окуган адамдын сезими кандай болот, окуган адамдын көз карашы кандай болот, ааламга болгон көз карашы, дүйнөгө болгон көз карашы,
бүт айлана чөйрө мамлекетке болгон көз караш окуган адамдыкы такыр жогору болоруна үндөп бурлежем. Ар бирин окуганга үндөп келген да. Конференциянын жүрүшүндө илимпоздор Бурул Каримованын баалуу илимий изилдөөлөрү, адамдык сапаттары, ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылышты. Кесиптештери жана шакирттери бирге иштегенине сыймыктанаарын билдиришти. Өмүрүнүн аягына чейин бирге иштештик. Мен ушу менен сыймыктанам. Мен ушул өзүмдүн дагы бир көп жакшы жактарымы мен толук айта алам, ушул эжикеден алдым деп. Себеби эжике ушундай өзүнүн мындай катуу талабы менен, катуу мүнөзү менен бизге үлгү дагы жакшы жактарын дагы калтырып кетти десем. Конференцияга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү, Улуу Британия, Болгария, Польша, Орусиядан онлайн байланыш аркылуу окумуштуулар, Казакстан, Өзбекстандан келген илимпоздор катышты. Биз Бурул Каримова менен жудayam көп жылдардан бери таанышмыз. Бурул Каримованын өзүнүн мехнаткачлыгы, илимге жуда кызыкуучанлыгы, айнаса халкаро мыкыястагы образы жудayam катта этиборго лоюк. Бурул Каримованы нафакат Кыргызстанда, Өзбекстанда ham тааныйды. Профессор Бурул Каримова өлкөбүздө биология багытындагы аялдардан биринчи болуп доктордук даражага ээ болгон окумуштуу айым. Ал Ош мамлекеттик университетинде, Ош технологиялык университетинде жетекчилик кызматтарды аркалап, окуу жайлардын өсүп өнүгүүсүнө өзгөчө салымын кошкон. Ошондой эле коомдук ишмер катары Ош шаардык кеңешинин 3 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Бурул Каримова 2020 жылы 81 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Ошол эле окуу жайында биология кафедрасында мугалим болуп иштей баштаган. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар. Урматтуу студенттер жана достор, бизге берилген убакыт өз соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана көрүшкөнчө.